жооп берейинби? Биринчи отуруп калып тургун. Рахмат да сурооңузга. Ооба. Айырмачылык эмнеде? Эмне кантип биз түшүнө алабыз? Сурооңуз абдан жакшы да, кантип биз түшүнө алабыз, айырмасын? Биринчиден, эгер мен алсам, мен жана блогер катары мен билем, илим эч кандай популярдуулукка алып келбейт, демек эч кандай монетизация да болбойт. Айырма качан тренинг, жөнөкөй жанакы инфо бизнес менен чыныгы, мисалы Сайра айым сыяктуу чын эле бир тренер өткөзүп аткан адамдын айырмасы эмне? Бир учурда илим бар, илим деген айтып кеттик, бир учурда илим бар, илим ошол объективдүү реалдуулуктун жооп берет, ошого тете болуп берет. Бир учурда бир маалымат бар, ал маалымат эч кандай илимге жооп бербейт, ал жанагы эзотерикага өтүп кетет, визуализация жана башка деп. Анан мен кошулуп айтып кетейинчи, силер жаштар көптөгөн алданган нерсеңер бул визуализация. Мен да жаш болгом, мен да силерге окшоп Роберт Кийосакини окугам, Бодо Шефер, ар кандай Робинсон, кызыкчылык болгон, бул нормалдуу нерсе, себеби биз ушундай заманда жашап атабыз. Эң чоң алданганыбыз ушу визуализацияны бир кыска айтып кетейинчи. Биз адамдар өзүбүздүн ан сезибиз менен объективдүү реалдуулукту өзгөртө албайбыз, биз Кудай эмеспиз. Бул бир. Визуализация качан, мына психолог мырза айтып коет, визуализациянын кандай психикалык пайдасы бар? Анын психикабызды мобилизация кылат, биздин ойлонуубузду мобилизация кылат, көңүлүбүздү мобилизация кылат. Ошонун эсебинен эгер чын эле тынбай эле визуализация жасай берсеңер, ошо кылган предметиңерге жараша айлана чөйрөдөгү ошого предметке байланыштуу кайсы бир кубулуш, адамдарды жана нерселерди байкай баштайсыңар. Болду, бул силердин байкооңордун эле өзгөрүп кетиши. Объективдүү реалдуулукта эч кандай өзгөрүү жок. Башкача айтканда, визуализация кылып туруп 2 айдан кийин Илон Маск болуп кете албайсыңар. Визуализациянын өзүнүн механизмдери бар. Аны философия, психология илимдери толук эле ачыктап берген. Ошону бир айтып кетейин да. Айырмачылык боюнча айтпайсыз. Эмнеңиз менен айырмаланасыз деп атат? Эме тренингтерде тиги эмелерде биринчиден мен акча албайм. Кечиресиз. Мен жаштарга коом таануу илимин акысыз өтүп бергенге даярмын. Бирок мага акысыз да келишпейт. Себеби илимий таануу бул кыйынчылык. Илим деген эмне? Илимий таануу деген бул адам өзүн ар дайым өлтүрүп келет. Себеби илим, мисалы мына бир жаш айында бул деген балка деп ойлоп атса, илим айтып атат, бул балка эмес, бул телефон деп атат. Эми буну балка деп ойлоп жүргөн айым, бул телефон экенин иши, бул балка деп ойлоп жүргөн айым өлүп атат. Буну балка деп түшүнүп жүргөн айым жок болуп атат, өлүп атат. Буну телефон деп тааныган айым пайда болуп атат. Мындайча айтканда, илим таануу өтө оор процесс. Когнитив башыбыздагы нейрондук сеттер үзүлөт, жаңы нейрондор пайда болот. Буну кадимкидей баш ооруу менен узатылат. Когнитивная боль деп коет, когнитивный диссонанс деген болот. Илимий таануунун жолу абдан оор болот. Бирок бир гана ошол жол туура, бир гана ошол жол түз болот. Жанакы коучерлердин алдаганы ошо, алар силерге момундай волшебный палочканы басып туруп жыргап кетесиң, байып кетесиң, жубайыңа жолугасың, популярдуу болосуң, жана башка деген. Бул кадимкидей эле алдоонун жолу. Ошо бекеринен аларды инфо сыган деп айтпайт. Ошол инфо сыган деген сөздү негизи жакшы айттыңыз. Эми көпчүлүгү буга чейин ошолорду коуч тренерлерди окуп жүргөнү менен, бирок маалыматтык сыгандар жөнүндө маалыматы жок болушу мүмкүн да. Улукбек мырза, азыр сиз айтып атпайсызбы, эми сиз коуч